Эх, чиркин, жашоо кандай керемет, достор. Карагылачы, ажайып. Таптаза. Биз азыр иш жүзүндө жүрөбүз. Мен азыр Агая штатындамын. Адан кетип баратып, бир жарым саат эс алып алайынчы деп, бир кыскача видео тартканга мүмкүнчүлүк болуп калды. Баарыңыздарга чоң салам, мекендештер. Баарыңыздарга чоң салам. Эң биринчиден чоң саламым ушул биздин каналдын катталуучуларына. Бүгүн карасам, каналдын катталуучулары 8000 болуп турбуз. 8000ден кичине аштык. Мен ушу каналдын ар бир катталуучусуна чың ден соолук, узун өмүр каалайм. Бактылуу болуңуздар, астыга койгон максаттарыңыздар ишке ашсын деп айтам. Бул менин эмгегим эмес, 8000 катталуучунун эмгеги. Мен болсо кичине убактымды бөлүп сиздерге маалымат бөлүшүп эле коётам. Жакшынакай каалоо тилектерди айтып, каналга катталып, лайктарды басып жаткан биздин 8000 мекендешибизге абдан ыраазымын. Анан калган мекендештериме баарына салам айтам. Негизинен алганда мен анализ кылып, мен көрүп турам да YouTube'тучу. Анализ кылсам, азыр көрүп жаткан мекендештердин 20 гана проценти каналга жазылып атат. 80% жөн эле каналдагы нерселерди көрүп, маалымат алып, кайра чыгып кетип жатышат. Ошон үчүн мен калган мекендештерден да суранып кетет элем. Сиздер канчалык каналга лайк басып, комментарий жазсаңыздар, YouTube ошончолук таратат биздин мекендештерге. Анан көп мекендештер Америка боюнча маалыматтарды алышат, достор. Анан мен мотиватор болуп Американын жакшы жерлерин сиздерге көрсөтүп атам. Анан кой Америкага кетели деп баарыңыздар мияка келип калбаңыздар, а то Американын акчасы жетпей калат. Баарыбызга жетпей калат. Жумуш орундары азайып, биз жумушсуз жок калабыз. Тамаша, достор. Менин ушу тарткан, чакан кичинекей маалыматтарым сиздерге пайдасын алып келсе, сиздер бул жака келип калсаңыздар, мен ар бириңиздер үчүн жүрөгүм менен сыймыктанып, кубанып, бул жака келсеңиздер дагы чалсаңыздар болот. Кеп кеңештеримди берем, анткени мен мыякта уже 9-жылга кетти жашап атканыма. Анча-мынча болсо дагы оорчулукка, жакшылыкка кагылып дегендей анча-мынчаны көрүп калдык. Жаңы келген мекендештеримдин суроосу болуп калса, ар дайым Америкага келсеңиздер чалсаңыздар болот. Кеп кеңешимди бергенге ар дайым даярмын. Биздин азыр Telegram каналда дагы 2000ге жакын катталуучубуз катталды. Мен дагы YouTube каналына ар дайым жазам. Telegram каналга катталыңыздар деп. Анткени биз Telegram каналда грин картага кантип катышыш керек, башка визаларды кантип алыш керек, эмне документтер керек, баардыгын тактап атабыз. 7 октябрда ушул жылы грин карта оюну башталат, достор. Ошондо биз 7 октябрда грин карта оюну башталганда 7-леринде, 8-деринде бир жакшынакай видео тартып, биздин Telegram каналдын администратору Мека Айым жакшынакай видео тартып, туугандарына грин картаны толтуруп, ошонун видеосун биз Telegram каналга коебуз. Андан тышкары Zoom деген программа менен Мека Айым сиздерге прямой эфирге чыгып, кантип грин картаны туура толтурат, баарыңыздарга көрсөтүп берет, достор. Мен жайлоодо жүргөндөй эле болуп атам. Бул жакта көп жылдан бери турган тамырлар жайылган бак бар экен. Кайра артты көздөй тарталы. Достор, мен журналист эмесмин. Мен сүйлөгөнүм кээ бир биздин мекендештерге жакпаш мүмкүн. Мен бир видео чыгаргам, ошо бир айда тракист жигит канча пайда көрөт деп. Ошондо ошол видеого дагы мекендештерим
жакшы сүйлөбөйсүңбү, дейт экенсиң, дейт экенсиң дейт. Мен мың десем дагы сиздерге жакшынакай видео тартканга аракет кылып атам. Эгер ал мекендештерим менин видеолорумду көргүсү келбесе, анда деп айтпаган ошо жигиттердин видеосун көрүп ошо жактан пайда издесин деп айтмакчымын. Мен юрист эмесмин, мен адвокат эмесмин, мен жөнөкөй кыргыздын карапайым жигитимин. Сиздерге эле окшоп, ушул жака Америкага келип, башында грузчик болуп иштеп, андан кийин плотник болуп иштедим. Америкага келгенде жыргап кеткен киши жок, башындачы. Оор болот. Үйгө эптеп келесиңер, бутту сүйрөп. Анан биз 5 күн иштеп туруп, суббота, воскресенье дагы башында үйгө жатпай, дагы бир чоң базаларга барып, товарларды жыйнап, палеттердин үстүнө тизип, грузчик болуп, ошентип дагы дополнительный күнүгө $100 таап алалы деп, суббота, воскресенье иштеп $200 таап алчубуз. Менин бул видеону тартып аткан 2 максатым бар, достор. Биринчи максатым ушу каналдын катталуучуларына салам жолдоп, баарыңарга рахмат деп айткым келет. Кудай буйруп, Кудай насип кылып, акырындан көбөйүп 100 000ге жетсек, YouTube канал кнопка берет. Кээ бирөөлөр алып атпай. Ошо кнопка бул менин эмгегим болбойт. Бул биздин каналга жазылып жаткан мекендештериндин эмгеги болот. Мен кийин Кудай буйруса, кийин кнопка алып калсак, мен ошо кнопканы үйдүн төрүнө илип туруп, астына кыргыз элимдин кнопкасы деп жазып коем. Анан Кудай буйруса, монетизация башталды. Мен YouTube каналыма 1-2 жумадан бери акча түшө баштады. Сиздер канчалык көрсөңүздөр ошончолук көп түшөт. Азыр $34 түштү. Мен ошону күтүп атам. Качан ушул $34 $100 жеткенде мен сиздерге көрсөтүп туруп, ошол $100 Кыргызстанда жашап аткан, турмушу начар, ар кандай оорулар менен азап чегип аткан биздин мекендешибиздин бирөөнө жиберем, Кудай буйруса. Андан кийин дагы акчалар түшүп турат. Ошол акчаларды мен ошо YouTube каналымда ошого арнагам. Биздин карапайым калк. Менин каналымдын дагы көп катталуучулары ошо айыл жергесинен чыгып атат. Көбүнө дагы жүрөгүм ооруп атат, анткени грин карта ойну болгондо 9-классты бүтүп эле кетип калган жигиттер көп экен. А грин картага катышыш үчүн аттестат керек да. Ошон үчүн ошол жигиттер жыргаган, турмушунан кеткен жок. Ата-энелер айтып, балам иште, окатты кичине табалы, турмушту оңдойлу деп, ошо окуусун таштап 9-класстан кетип калган көп жигиттер бар экен. Ошолордун азыр жолдорун издеп атабыз, кантип грин картага катышса болобу, болбойбу деп. Бирок надежда бар. Министерство образованиядан дагы справка алса болот дейт, же болсо кийинки иштеген жакшы бир жумуштарда иштеп калса, ошонун бир 2 жылдык справкасын алса болот дейт. Аларды да тактайбыз, достор. Ошон үчүн бардыгы жакшы. Анан экинчи максатым, көп мекендештер менден улам эле сурап атат. Доходуңду көрсөтөсүң, 3 машинаң бар экен дейт. Эмне кыласың 3 машинаны, бир эле машина менен жүрбөйсүңбү дейт. Ошо мекендештерге айтарым, сүйүнгүлө. Алыста жүрүп 3 машина тебип аткан жигитке сүйүнгүлө. 5 машина алгыла дегиле. Мен сиздерге ошо айтып аткан кишилерге 5 машина каалайм. 5 машина алыңыздар, үйлөрдү алыңыздар, жашооңуздар оңолсун. Анан расходду эле көрсөтчү деп кээ бир мекендештер, а может хейтерлер, билбейм, улам эле жазат. Расходуңду деле көрсөт деп. Мен эми расход адам болгондон кийин Кыргызстанда жашайсыңбы, Америкада жашайсыңбы, Германияда жашайсыңбы, ар бир адамдын расходу болот. Мен, например, бир кумтөрдү иштеген баладан сурайм да, зарплатаң канча десем, ал айтат да, айына $2000 табам деп. Кыргызстандын кумтөрүндөгү жашаган бир жигит $2000 таптым десе, мен сүйүнөм да жүрөгүм мененчи. Ушул биздин мекендеш $2000 таап атыптыр деп. Анан ал айтпайт да, мен азыр $2000 алам, табам, бирок мен расходумду чыгарайын. Анан расходум чыгарып салгандан кийин тапкан акчамды айтайын дейт да. Зарплатаң канча дейт? 2000 дейт. О, молодец деп коем да. Ошентсе дагы
мен анча мынча кагаз бетине көрсөтпөсөм дагы расходдор жөнүндө айтып коеюн. Мен расходдор жөнүндө постоянно айтып келем. Продукт алганда дагы мен реситин силерге көрсөтөм. Жигиттер, кыздар, мына Америкада жашап атам. Мен үй бүлөм менен мына продуктты орустардын магазинде келдим, продукт алдым. Даже көрсөтөм, эмнени алып атканым, айырман, каймак, нан баарын көрсөтүп туруп айтам. Реситти сиздерге көрсөтүп айтам. Мына $450 мен продукт алдым. Бул основной, холодильникке салып коебуз, бир айга жетет. Андан тышкары дагы бирдеме жегим келет, бирдеме ичким келет. Мен дагы жумушта жүргөндө азыр суу салып кетсем суу алам да. Ошондой расход болот. Машиналарга иншуренс деген төлөйбүз. Иншуренс жок, мыякта машинаны айдаганга болбойт. Ар бир машинага мен ай сайын где-то бир 3 машинага бир $200 иншуренс төлөп турам. Эки жакка чыкканда май куюп турам. Ар бир биз айтсам кээ бир кишилер күлөт. Биз полный бак куябыз. Америкада 1-2 галлон куйган киши болбойт. Полный бак. Мен постоянно сиздерге көрсөтүп атпаймынбы? Мына мен полный бак коюп атам, мына полный бак коюп атам, мына бензиндин басы деп. Алар да расходко кирет. Кээ бир адамдар болсо керек Америкада жаңгыш жасап, расходу аз. Ар бир адам Америкада 100 миңден ашык мекендеш болсо, 100 миң мекендештин расходу ар кандай. Анткени кээ бирөөнүн үй бүлөсү бар, кээ бирөөнүн үй бүлөсү чоң, кээ бирөө чоң квартирада жашайт, кээ бирөө бир комнатадан бир место снимать этет, жаңгыз, өзүнүн курсагы тойсо болду. Ошол сыяктуу мен жаңгыз эмесмин да. Менин жубайым бар, жубайымды курсагын тойгузуш керек, кийимдерин алып бериш керек. Кызым бар, кызымдын да расходтору бар. Американын жакшы жери, достор, Американын жакшы жери. Балдарга жаман абдан сонун көңүл бурат. Менин кызым өкмөттөн ай сайын $300 алып турат, жардам катары. Ошо кызга керектүү бирдемелерди алып берип тургула деп $300 берип турат. Андан тышкары расходтор көп эле болот да. Мен трак бузулганда сиздерге дайыма көрсөтөм. Дөңгөлөгүм жарылды. Өткөндө мен 8 дөңгөлөк алмаштырдым, 2,5 миң бердим. Аяка солярка куясың. Запчастары бузулуп калат жолдо кетип барсаң. Мен деген үйгө барганда дагы атайын дилерден запчастарды алып, сиздерге дагы көрсөтүп жүрөм. Реситтерин көрсөтөм. Мына 1,5 запчасть алдым, $1000 запчасть алдым деп. Ошолордун баары расход. Расход ар бир кишиники дүйнө жүзү боюнча ар кандай. Кээ бирөө шикарда жашайт, кээ бирөө жөнөкөй жашайт, кээ бирөө кымбат кийим кийгиси келет, кээ бирөө арзан кийим кийгиси келет. Анан доходту эми ушунчалык эле керек болуп атат кээ бир мекендештерибизге. Мияка келсин, мен ошол мекендештериме грин карта утуп, мияка келип иштешин каалайм, чын жүрөктөн каалайм. Анан келип менден ар кандай совет сураса дагы мен ошол мекендештерге айтып берүүгө даярмын. Расход деген нерсе эми ар бир киши өзү көрүш керек. Андан тышкары азыр иштеп атабы камера? Камера иштеп атат. Биз жылына бир жолу income tax деп налог төлөйбүз мамлекетке. Налог төлөгөндө кээ бир кишилер ойлошу мүмкүн. Бул тапкан акчасынын баарын эле шыпырып кетет экен деп. Жок, Америкада закон башка. Мен жыл сайын, бул жыл бүткөндөн кийинки жылдын башында мен иштеп аткан компаниядан бир жылда тапкан доходумду алам. Кагазын алам. Шамал болуп атат кичине. Угулбай да калышы мүмкүн. Анан ошол кагазды алып бүт расходтордун мен реситтерин чогултам. Машина оңдодумбу? Чогултам. Дагы унутуп кетиптирмин. Мен трака ай сайын бир жолу майын алмаштырам. Где-то $380 тегереги болот. Ошол реситтерди алам. Дөңгөлөк алмаштырган реситтерди алам. Мен деген 4 телефон колдоном. Өзүм 2 телефон колдоном. Жубайым 1 телефон колдонот. Анан кызым дагы телефон колдонот. Ага да сатып берип койгом, акырындан үйрөнө берсин деп. Анан кийин садикке барат, мектепке барат. Ошондо переживать этпей, чалып, кайдасың? Ага үйрөтүп, жумуштар болуп калса мага чалып, папа монтип атат деп. Ал да керек нерсе. Ошол 4 телефонду да сатып алгам. Ал да расход. Ай сайын где-то аларга бир $200 төлөйм, $250. Ал да расход. Ошол расходтордун баарын чогултуп барып, өзүмдүн личный бухгалтерим бар. Ошол бухгалтердин колуна бүт документтин баарын берем. Ал 1-2 сааттын ичинде санап туруп мага айтат: "Сен өкмөткө мынча налог төлөшүң керек экен.
4000, 5000, 6000 деп. Мен ошону аккуратно карточкаман государствого төлөп коем. Мен бухгалтер эмесмин да. Бухгалтер өзү чечет. Андан кийин АРСтен бир күнү кат келет. Силердин налоговый декларацияңарды алдык. Бүт баары жакшы. Биз силерге эчтеке бербейбиз. Жоксо биз силерге возврат кылабыз деп мага счетума акча түшүп калат. Мен бир досум бар мыякта. 4 баласы бар. Жыл сайын налог төлөйт. 5000, 6000, 7000. Кайра 10000 возврат келет. Государство, мен да таң калдым да башында. Сен эмнеге 5000, 6000 налог төлөдүң? Асага государство кайра 10000 берип атат, көбүрөөк десем. Мамлекет ойлойт дейт. Мамлекет ойлойт, ар бир баланы санайт дейт буларчы. Санап туруп, ошо балдардын турмушу жакшы болсун деп, кайра санап туруп, өзү төлөгөн налогтон кайра көбүрөөк акча берет мага жыл сайын дейт. Көрдүңүздөрбү, мекендештер? Мыяктан Америкада эч ким сиздерди налог менен кыйнабайт. Убагында закон түрүндө болгон расходтун баарын айтып, бухгалтерге берсеңер, бухгалтер баарын санап, меники, например, тракка канча запчас кетти, канча бензин кетти, кандай ремонтторго акча кетти, телефонго канча колдондуң, продуктуга канча колдондуң, дагы дополнительный расходтор деп. Ошо сыяктуу эми адам катары эле, эл катары эле мен да квартирама акча төлөйм. Америкада квартиранын акчасы жыл сайын өсүп турат. Мен келгенде 900 бирдеме менен киргем. Уже 3-чү жыл кетип атат, уже квартиранын акчасы 1150 болуптур. Мен өткөндө жубайыма сурасам, канча төлөйбүз десем, 1150 төлөйбүз дейт. Андан тышкары биз газга акча төлөйбүз, светке акча төлөйбүз, мусорго акча төлөйбүз. Америкада баскан турганыңдын баары акча. Не только Америкада, дүйнө жүзү боюнча. Ошон үчүн эгер акча керек болуп барса, биз экономдойбуз. Акчабыз кененирээк болуп барса, эки жакка чыгабыз. Мен жакында Кудай буйрса 17-18-деринде Нью-Йоркко барам. Дронда учурганды абдан сагындым. Көптөн бери учур элекмин. Ошондо Нью-Йоркко баратканда жакшынакай сиздер көрбөгөн шаарлар болсо ошонун үстүнөн учуруп, ошол шаарлар менен сиздер менен тааныштырып, ошондой кылабыз. Достор, мына мен жарым саат буяка убактым бар болчу, эс алышым керек болчу. Ошол убакытты сиздерге арнап видео тартып, сиздерге тартуу кылайын деп атам. Баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы жакшылык менен кезигип туралы. Боло турган грин карта 2300 грин карта бөлүнүп атат Кыргызстанга. Ошол грин картаны утушуңуздарды каалайм. Именно башка элге каалайм, а бирок мен негизинен биздин Телеграмдагы 2000 катталуучуга, биздин YouTube каналдагы 8000 катталуучуга жүрөгүмдүн түйүнөн бери жакшынакай тилектерди каалап, грин карта утушун каалайм. Кудай буйрса сиздер келесиздер. Эмдиги жылы келесиздер, анаркы жылы келесиздер. Бул жактан чогулабыз, жакшынакай бир чогулуп, бир той өткөрөбүз дегендей. Ошол айтчу сөзүм ошо. Бүгүн деле сиздерге анча деле кызык болбой калышы мүмкүн. Дрон учурган жокмун. Кооз нерселерди көрсөтө алган жокмун. Эми бул кооз нерсе да эми. Ушундай ажайып. Караңыздарчы. Бир сыйра көрсөтүп коеюн. Монда скамейкалар турат. Тамактарын ичсе болот. Моякта азыр американецтер тамактарын ичип алып, жолго чыгып кетишти, машиналарына отуруп. Достор, ушундай условияда жашайбыз. Баары жакшы. Баары жетиштүү. Турмуш өтүп атат ошентип, достор. Өзүбүзгө жетет, Кудай буйрса. Ата-энебизге жетет, ата-энебизди багалабыз. Бир туугандарды багалабыз. Ошондой иш кылып, биздин деле жумуш жеңил эмес да. Тракистер эми 2 жумалап кетебиз. Талаада жүрөбүз. Анан үйгө барып, 3-4 күн үй бүлө менен болуп коюп, кайра жумушка кетебиз. Ошон үчүн эң негизгиси аман эсен бололу, аманчылык болсо баарына жетишебиз. Ошо дагы бир жолу айтып коеюн, YouTube каналга катталган менин мекендештериме абдан ыраазымын. 20% ушу 8000. Эгер ар жакта 80 000 биздин мекендештер көрүп туруп чыгып кетпей, лайктарды басып каналга катталып койгондо, ошондо биз азыр 30 000ге жакындап кетмекпиз, достор.
8'di 4-кө көбөйткөндө 32 000 болмокпуз азыр. Ошон үчүн анча-мынча эмгекти баалап, лайктарды басып, каналга жазылып дегендей достор. Турсаңыздар, мен Кудай кааласа ден соолук берсе, сиздерге дагы сонун солум маалыматтарды берип турганга даярмын. Анча-мынча уйкудан отказ берип, анча-мынча эс алуудан отказ берип дегендей. Ондай гүлдөрдү мен мурда гүлгө да көңүл бурчу эмесмин. Сиздерге каналга видео тартам деп мен ар бир гүлдү дагы ар бир гүлгө көңүл бура баштадым. О, сонун эме экен, статуя экен. 73-чү жыл дейт. 73-чү жылы коюлуптур. Менден бир жаш улуу экен. Мага да көп мекендештери канча жаштасың деп сурап калышат, жашың канча деп. Мен деле жаш бала эмесмин. Америкага 39 жашымда келгем. Азыр мен 47-демин. Эмдиги жылы 29 апрелде болгондо 48-ге кетем. 50-ге аз эле калдык достор. 50-ге чейин дагы жакшы убакыт бар экен, дагы гүрүлдөтө видеолорду тартып сиздерге арнаганга даярбыз. Анан 50-ге чыккандан кийин билбейм, эми 50-ге чыккандан кийин YouTube'да жүрсөм туура болобу, туура болбойбу, кийинки могу жаштар келет атпайбы, ошо жаштардын бирөөсүнө акыл насаатымды айтып, ушу элдерге жардам берип, жакшынакай видеолорду тартып жүр деп баарын көрсөтүп, үйрөтүп, керек болсо өзүмдүн камера дрондорумду подарок этип, анан жакшы ишти ула деп батамды берем. Баарыңыздарга чоң салам. Мен жолго чыгайын. Ушундай кыскача видео болду. Аман эсен бололу достор. Американын желеги желбирейт. Америка душасы абдан кенен, ошон үчүн жыл сайын кучагын жайып 55 000 чет жарандарын өзүнүн мамлекетине киргизет достор.